Кутман кеч урматтуу көрүүчү, Ош чергесиндеги башка маалыматтык көрсөтүү өз ишин баштайт. Студияда мен Асылбек Тагайбек уулу, алгач урчундулардан кыскача. Эки элдин ынтымагын чындай турган жолугушуу. Президент Садыр Жапаровдун жооп катары жасаган Тажикстанга мамлекеттик сапары уланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ош чергесине келип, жергиликтүү бир катар иштердин жүрүшү менен таанышууда. Учурдагы абал жүргүзүлүп жаткан иштер. Токтогул ГЭСинин 4-чү агрегаты реконструкциялангандан кийин анын кубаттуулугу 240 мегаваттка жогорулайт. Бул өзгөрүү 24 миңден ашуун жаңа абонент электр энергиясы менен туруктуу камсыздоого мүмкүндүк бермекчи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барды. Душанбе шаарында эл аралык аэропортто аны Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон салтанаттуу түрдө тосуп алды. Арда кароол тизилип, улуттук кийимчен улан кыздар тосуп алып, 500дөн ашуун артист катышкан чакан концерттик программа көрсөтүлдү. Мамлекет башчылардын расмий жолугушу Аземи улут сарайында улантылды. Арда кароолдун рапорту кабыл алынып, эки өлкөнүн гимндери аткарылды. Аземден кийин делегациялар тааныштырылып, лидерлер сүрөткө түшүп, тар курамдагы сүйлөшүүлөргө өтүштү. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Исмаил Самонинин эстелигине гүл чамбар коюп, Тажик элинин тарыхына урмат көрсөттү. Бул эстелик Тажикстандын эгемендүүлүгүн жана улуттун биримдигин символу катары саналат. Душанбеде Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөрү өттү. Жолугушууда кыргыз-тажик мамилелеринин чындоо, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү, чек ара аймактарында өз ара аракеттешүү жана коопсуздук маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаров эки тараптуу кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыгышына ишенимин билдирип, жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүү, парламенттер аралык механизмди ишке киргизүү, региондор ортосунда кызматташтык кеңешин түзүү сунушун берди. Сүйлөшүүдө түбөлүк достук концерти сыяктуу маданий иш-чаралар элдердин жакындашуусуна өбөлгө болору белгиленди. Ошондой эле тараптар тоолуу аймактарда өнүктүрүү, табигый кырсыктарга каршы чогуу аракеттенүү жана чек араны достук аймагына айлантуу боюнча биргелешкен долбоорлорду колдошорун билдиришти. Сейчас мы находимся на пороге запуска полноформатного двустороннего сотрудничества, которое будет активдүү саясий диалогту улантуу кыргыз-тажик ынак коңшулук мамилелерин өнүктүрүүнүн жана элдердин ортосундагы ишенимди бекемдөөнүн эң маанилүү шарты. Биз азыр кеңири багыттарды камтый турган толук форматтагы эки тараптуу кызматташтыкты баштоонун алдында турабыз. Бул контекстте мамлекеттер аралык кызматташтыктын баардык механизмдерин, анын ичинде азыркы колдонулуп жаткан жана жаңыдан түзүлө тургандарын толук ишке киргизүүнү сунуштайм. Алардын катарында президенттердин деңгээлиндеги Кыргызстан менен Тажикстандын жогорку мамлекеттер аралык координациялык кеңешинин ишин жандандыруу, эки өлкөнүн парламенттеринин достук депутаттык топторунун жана тармактык комитеттеринин катышуусунда парламенттер аралык механизмди түзүү жана башкалар бар. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн ортосунда көп тармактуу кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган бир катар маанилүү документтерге кол коюлуп, алмашуу аземи өткөрүлдү. Кол коюлган документтердин арасында биргелешкен билдирүү, ишеним чаралары боюнча макулдашуу, өкмөттөр аралык кеңеш түзүү жөнүндө келишим, геодезия, кадастр, стандартташтыруу, туризм, социалдык кызматташуу, мамлекеттик кызмат чөйрөсү, тышкы иштер өнөр жайы жана жаңы технологиялар айлана чөйрө, коргоо, телерадио кызматташуу, айыл чарба илими жана ишкердик кеңеш түзүү боюнча макулдашуулар бар. Эки өлкөнүн лидерлери видео байланыш аркылуу чек арадагы Тожварон карамык көзөмөл өткөрүү пунктунун ишин жандандыруу аземине катышты. Иш-чара мамлекеттик сапардын алкагында өтүп, эки өлкөнүн чек ара ведомстволорунун жетекчилери өткөрүү пунктунун ишин кайра ачууга толук даяр экендигин билдиришти. Аземде президент Садыр Жапаров көзөмөл жайын ишке киргизүү боюнча көрсөтмө берсе, тажик тарап шлагбаумдарды көтөрүп өткөрүү пунктунун ишин жандантты. Бул кадам эки мамлекеттин чек арадагы ынтымак жана кызматташтыкты тереңдетүү багытталган маанилүү демилге болуп саналат. Ошентип 2020 жылдан бери ишмердүүлүгү токтоп турган Кыргыз-Тажик чек арасындагы Карамык чек ара бекети расмий түрдө ачылды. Бекеттин ачылыш салтанатына Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Душанбе шаарында онлайн катышты.
Церемония возобновления и функционирования пунктов ТОЧ ворот на таджикско-кыргызское государственное миссия завершена. Ачылыш салтанатка эки тараптын жай тургундары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле тиешелүү мекемелердин жетекчилери катышты. Тарыхый окуяга күбө болгон эки элдин кубанычын сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Ушунча жолубузду ачып бергениңиздерге чоң рахмат. Ушундай каалообузду качандан бери күткөн ушул сыймыгыбыз катта чоң бакыт болду бизге. Бир катта нерсе жолугабыз деп ушинтип жолубузду ачып бергениңиздерге чоң рахматымды айтам мен. Менин тууган уругум Үргүлчү ошо жакта жолукпадык. Өлүк тирийге эч бара албадык. Мана канча жыл болду, 5 жылдан бери күтөбүз. Калганы калды, качканы качты. Сиздерге чоң рахматымызды айтам. Башкарганда мен куштамын ки, бу чегара ачылды. Мен кыздарым, балдарым башым Бишкекте, акаларым бар. Мана рахмат сиздерге. Кайсы жак менен барчу элеңиз Бишкекке? Мурун баратык, кыйналып баткенмин. 2020 жылга чейин аталган чек ара бекети жөн гана чек ара бекети катары иштеп келсе, мындан ары эл аралык маанидеги чек ара бекети болмокчу. Аталган бекеттин ишинин кайрадан жанданышын жергиликтүү эл ийгиде экономикалык, соода, маданий, гуманитардык кызматташууну өркүндөтүүгө өбөлгө болот дейт. Действительно, это, как говорят, дорога – это артерия жизни. Это в одну сторону. Это дает экономический импульс, влияет на экономическое развитие сторон. Мы действительно имели от этого больших успехов. Большие благополучия было со стороны и кыргызской стороны, и Таджикской республики. Чек араны кесип өтүүнү каалаган жарандар үчүн аталган бекетте 2 паспорт текшерүүчү жай иштейт. Кыргызстандын жарандары жарандык паспорт менен, ошондой эле чет элдик паспорт аркылуу каттала алышат. Эгерде кандайдыр бир маалымат керек боло турган болсо, аталган бекетте мындай маалыматтардын топтому камтылган сырдуу торчода иштейт. Азыркы учурда 2ден текшерүүчү болот. Анан эгер адамдар көбөйө турган болсо, анализдин негизинде дагы көбөйтүшү мүмкүн. Ал эми жеңил унаа менен жүк ташуучу транспорт каражаттарын текшерүүдө бажы терминалы күнү түнү иштейт. Андагы ар бир жүктү өткөрүүдө аталган мекеме мына момундай болгон рентген аппараты, ошондой эле санариптештирген технология менен иш алып барат. Азыркы убакта бизде бажы кызматында санариптешүү аябай кирип атат, күчтөнүп кирип атат. Смарт бажы кызматы бар бизде. Анан ошондой эле азыр тыкыр кароо техникалык камсыздоо бизде азыр өзүңүз көрүп тургандай биякта грузовой машина баратканда машина грузовойду разгрузка кылбай эле ошондой эле сканерлер орнотулган бул жерде. Тыкыр кароо техникалардын колдонулган техникалар абдан өнүгүп бизге берилип жатат да ошо. Эл аралык маанидеги Карамык чек ара бекети Чоң Алай районунун Карамык айылында жайгашкан. 35 миңден ашуун эл жашаган аталган райондо жалпы 3 айыл аймак бар. Мунун 23 айылына былтыркы жылы чек ара статусу берилген. Миргүл Бокошова, Азам Бузириков, Ала-Тоо 24, Ош. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош район аймактарына кетүүчү жолдорду оңдоо жана асфальттоо иштеринин жүрүшү менен бирге бир катар социалдык жана инфраструктуралык объектилерди текшерүү максатында Ош шаарына иш сапар менен келди. Иш сапарды алгач Достук чек ара бекетинин айланасын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин карап чыкты. Андан соң Камчыбек Ташиев
Мониев көчөсүндөгү көрктөндүрүү иштери ошондой эле облус ооруканасынын айланасындагы Увам каналынын корок аймагына курулган сода түйүндөрдү, дарыканаларды жана кафелерди алып салуу, жолду кеңейтүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ошондой эле Исанов көчөсүндө көп жылдан бери каралбай келген жер аянтына курулуп жаткан эс алуу багынын курулушу жана аталган көчөнү кеңейтүү, капиталды оңдоп түзөө иштеринин абалы тууралуу да мэрия өкүлдөрү Камчыбек Ташиевке жеринен маалымат берип тааныштырышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Пекин шаарында өткөн жогорку ылдамдыктагы темир жолдор боюнча 12-нчи дүйнөлүк конгресске катышты. Ал өз сөзүндө дүйнөдөгү азыркы шарттарда жаңы транспорттук каттамдарды түзүү өтө маанилүү экендигин белгилеп, бул багытта биринчи долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу үч өлкө лидерлеринин саясий эркинин аркасында ишке ашырылып жаткандыгын билдирди. Белгилей кетсек, аталган темир жолдун Кыргызстандын аймагындагы жалпы узундугу 304 чакырымдан ашуун аралыкты камтыйт жана анын бардык аймактарында курулуш иштери башталган. Курулуштун жалпы наркы 4 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Кытай менен Кыргызстандын соода алакасы жылдан жылга кеңейип, былтыр соода жүгүртүүнүн көлөмү 23 миллиард долларга жетти. Конгресске 100дөн ашуун өлкөдөн өкүлдөр катышып, темир жол тармагындагы стратегиялык долбоорлор талкууланууда. Токтогул КЭСинин 4-чү агрегатынын реконструкциялоо иштери 51% аткарылды. Жоболонгон иштер бүткөн соң станциянын кубаттуулугу 240 мегаваттка жогорулап, кошумча 24 миңден ашуун абонент электр энергиясы менен камсыздоого мүмкүндүк түзүлөт. Бул энергетикалык коопсуздукту бекемдеп, өлкөнүн энергия көз карансыздыгына салым кошот. Реконструкциядан кийин Токтогул КЭСинин жалпы ишенимдүүлүгү жана натыйжалуулугу артат. Бул өлкөнүн эң ири суу энергетикалык объектиси болгон станциянын техникалык деңгээли заманбап талаптарга ылайык жаңыртылууда дегенди билдирет. Акыркы жылдары Кыргызстанда жашыл энергияны өнүктүрүү саясаты активдүү колдоого ээ болууда. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында чакан КЭСтердин курулушу жүрүп, дарыялардын мүмкүнчүлүгү натыйжалуу пайдаланылууда. Бул кадамдар өлкөнүн электр энергиясын импорттоочудан экспорттоочу мамлекетке айлантуу максатына жол ачат. Бишкекте блогер санитардык эрежелерди бузулгандыгын шылтоолоп, тез тамактануучу жайдын ээсинен 100 000 сом талап кылган учурда кармалды. Маалымат болгондой, 2000-жылы туулган жаран мыйзам бузуу тууралуу видеону интернетке жарыялоо үчүн ишкер менен сүйлөшүп акча талап кылган. Жабырлануучу милицияга кайрылгандан кийин шектүү пара алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ага карата пара берүү жана опузулап акча талап кылуу беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы улуттар аралык кастыкты козутууга шектелген 1989 жылы туулган жаранды Бишкек шаарында жашырынып жүргөн жеринен кармап, Ош шаарына алып келди. Ал өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу мыйзамсыз чакырыктарды тараткандыгы үчүн издөөдө болгон. Ыкчам иш аракеттердин натыйжасында шектүүнүн дарегине аныкталып, 7-июль күнү кармалып Ошко жеткирилди. Учурда бул факт боюнча тергөө иштери уланууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тергөө кызматы тарабынан жүргүзүлүүдө. Ашканадагы шык жөндөмү ишкерликке жетелеген. Ош шаарынын тургуну Мерим Кашкаева таттуулардын түрүн жасайт. Карманыбыз бул эмгек жолун пандемия учурунда баштап, азыр анын колун даярдалган даамдар шаардагы 10дон ашуун ашкана кафелерде сатылат. Мерим Кашкаева бул тармакка 50 жашында аралашып, 5 жыл ичинде чакан ашкана ачып, 20га жакын жаранды жумуш менен камсыздоого жетишти. Ишкер айымдын ийгилигинин сырлары алдыңкы материалда. Кашкаеванын ишкердиги пандемия учурунда башталган. Үйдө бош отурган учурунда жакындарына ар кандай шериндиктерди жасап берип отуруп, круассан жасоого өзгөчө кызыга баштаган. Анын артынан круассанды даярдоонун сырларынан онлайн түрдө француз адисинен кенен окуп үйрөнгөн. Учурда каарманыбыз жасаган круассандар даамдуулугу жана өзгөчөлүгү менен бир канча кафе, ресторандарда сатылат. Бир 2 айдай алыштым окшойт, ошо рецептураны эмесине жеткизиш үчүн, анан сырьёну табыш үчүн, ылайыктуу керектүү материалдарды табыш үчүн, даже упаковканы табыш үчүн 2 айдай алыштым. Анан кийин үйдөн эле өзүмдүн эле ашканамда жасап баштадым. Анан мисалы биринчи жасаганда өзүмдүн эле кичинекей кухнямда баягы бытовой эле печкада бышырган үчүн, духовкада бышырган үчүн 6 круассан бир салганда 6 круассан жасап жүрдүм.
Каарманыбыз мындай таттуулардын түрүн жасоого 50 жашында кирише баштаганын айтты. Алгач буйртмага алган шириндиктерди үйдөн эле жасап таратса, анын арты менен суроо талап өсүп, кафелерден буйртмалар түшө баштаган. Мындайда албетте ишкер айым өзүнүн чаккан кафесин ачып, жумуш орундарды түзүүнү колго алган. Азыр өзү менен кошо 20га жакын адам эмгектенет. Үйгө жардамчы алдым биринчи, үйдө иштеп жүрдүк, анан 1 жылдан кийин батпай калдым. Өзүмдүн ашканама батпай калып, анан арендага алып башка жерге чыгып иштей баштадым. Ошентип анан 2-нчи жылда 4 ишкер алдым. Алар менен иштеп баштадык. Анан 2-нчи жылдын аягында уже 11 адам алышка туура келди. Анан баягы аренда алган жерибизге да батпай, дагы чоңураак жер алдык. Ошентип анан азыркы күнгө чейин, мына уже 5-нчи жыл кетип атат. Азыркы күнгө чейин 16 адам иштейт. Кайсы тармакта болбосун улам изденип, ошол эле учурда атаандаштыкка туруштук бере билүү маанилүү. Ал эми тамак аш жаатында иштеген каарманыбыз таттуулардын сапаты, даамы ошол эле учурда кардарлардын табитине көңүл бурат. Эми алдыда ишкердигин дагы кеңейтип, жумушчулардын санын арттырууну пландоодо. Албетте бардыгы таза продукта болгон үчүн биз унду дагы мисалы Казакстандын гана унун колдонобуз. Масло дагы сливочное масло 82% болгон үчүн аны да Казакстандан алдырабыз. Анан бардык нерсе сапаттуу болгон үчүн бир аз кымбат продукт. Ошон үчүн биздин кондитерский нерселерибиз дагы кымбат, мындай бир аз жогорураак баада. Бирок ошонун бардыгын сапаттуу кылгандыктан клиенттерибиз кардарлар ушуга чейин баалап, ушул убакытка чейин биз менен чогуу иштешип келатат. Мээрим Кашкаева азыр таттуулардын жаңы түрүн чыгарууга окуп изденип жүрөт. Белгилесек, өлкөдө акыркы жылдары айрыкча аялдардын ишкерлигин колдоо жаатында көңүл бурула баштады. Ага жараша атайын мыйзамдар дагы иштелип чыгып, ар тармакта ийгилик жараткан аялдардын санын көбөйтүүгө өбөлгө болууда. Айымкан Исралы кызы, Айбек Үсөнүү уулу, Ош. Чүй облусунун Аларча жаратылыш паркында Нидерландиялык 45 жаштагы турист Хелма Варденар тоодо жыгылып, колун чыгарып алган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу куткаруучуларды даярдоочу борбордун 5 куткаруучусу окуя болгон жерге барып, чет элдеги эс алуучуну биринчи медициналык жардам көрсөтүшүп, Бишкектеги номер 4 шаардык ооруканага жеткиришти. Хелма Варденар куткаруучулар ыраазычылыгын билдирген. Бүгүнкү айтарыбыз ушулар, ушул жана башка маалыматтар биздин УТРК Ош интернет булактарыбызда жеткиликтүү. Ош жаңылыктарын аба ырайы жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча эсен туруңуз.